Ашкана сырлары менен тең бөлүшкөн Нар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Демек, биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн дагы сиздер менен өзгөчө тамактын жасалуу жолун биргеликте жасайбыз. Кандай тамак десеңиздер, баарыбызга жага турган тамак. Себеп дегенде витаминдерге бай, өзгөчө азык десем жаңылышпаймын. Бүгүн мына бул тооктун төш этин пайдаланабыз дагы үй шартында шашлык жасайбыз. Кандайча шашлык десеңиз, сөзсүз түрдө бул шашлыкка керектелүүчү азыктарды айта кетейин. Негизинен бул жерде пияз, болгар калемпири жана ошондой эле помидор жана тооктун төш этин пайдаланабыз. Анан маринадташ үчүн ар кандай приправалар жана ошондой эле туз, лимонду дагы колдонобуз. Анда эң алгач эле мына бул тооктун төш этин шашлыкка ылайыктуу кылып кесип алышыбыз керек. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, 4 бурчтуу формасында кескенге аракет жасайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, керектүү өлчөмдө тооктун төш этин монтип кесип алгандан кийин эми бул этти бир азга маринадтап коюш керек. Маринадташ үчүн сөзсүз түрдө шашлык үчүн аткандай приправалар бар, аны да пайдалансаңыз болот. Негизи биз үй шартында болгон үчүн андай приправа эмес, туз, карамурч жана ачуу эмес, болгар калемпиринин майдаланганы бар, кызыл паприка деп коет. Ачуу эмес паприка. Мына ошону кошобуз. Бул өзгөчө даам берет, анан шашлыктын түсү дагы өзгөчө көрүнүп калат. Муну эгерде колкап болсо жакшылап колкап менен аралаштырсак да болот, же болбосо вилка атайын аралаштыргычтардын негизинде аралаштырып койсок дагы болот. Көрүүчүлөр, бул этти биз тоок этин маринадтагандан кийин бир азга эс алып туруш керек. Ага чейин биз шашлыкка керектүү болгон жашылча жер жемиштерди кесип алабыз. Сөзсүз түрдө колду жуабыз дагы, доскаларды алмаштырып, тамак жасоодон кийинки этабын өтөбүз. Доскаларды алмаштырдык, бычактарды да алмаштырдык. Эми болсо жашылча жер жемиштерди кесип даярдайбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Помидор дедим жогоруда. Сөзсүз түрдө помидор кошобуз. Өзгөчө шашлыкка өзгөчө даам берет десем болот да. Мындай кылып чоң эле кылып туурап шашлык сайгычка, тактайчага өткөрүп койсок болот. Негизинен бул тамак көбүн эсе Европа ашканаларында жасалат. Себеп дегенде ал жактагы элдер көбүн эсе ушул жашылча жер жемиштин сковородкада бышканын, же болбосо духовкада бышканын дагы аябай жакшы көрүп жешет да, ошол себептен. Пиязды болсо мүмкүн болушунча төрткө бөлөбүз дагы. Анан катмар менен өткөргүчтөн өткөрүп койсок болот. Жана ошондой эле болгар калемпирин жашылын алсак, бул жерде азыр бардык түстөр пайда болду.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, шашлыкка керектүү болгон жашылча жер жемиштерди дагы кесип алдык. 100 грамм помидордон 20 килокалорийни кезиктирүүгө болот. Болсо, ардактуу теле көрүүчүлөр, базарларда, дүкөндөрдө моундай таякча сатылат атайын шашлыктар үчүн. Мына ушуларды алабыз дагы ушул таякчага тизип чыгабыз. Жашылча жер жемиштер дагы бир аз даамдуу болуш үчүн, ардактуу теле көрүүчүлөр, ушул ордунда эле бир аз туздап коебуз. Себеп дегенде шашлыкта өзүндө туз кошулмалары бар. Анан жашылча жер жемиштер дагы бир аз даамдуу болуш үчүн сөзсүз түрдө туздап коебуз. Болгар калемпирин курамында С витамини абдан көп. А, Б, П витаминдеринде кезиктирүүгө болот. Мындан сырткары минералдык заттарга да бай. Калий, натрий, фосфор, цинк, темир, йод, кальций, магний. Болгар калемпири табитти ачат, ашказандын иштөөсүн жакшыртат, кан басымдын бир калыпта жүрүүсүнө шарт түзөт. Бул жерге катар менен тизе баштайбыз негизинен. Өзүңүздөр көргөндө катар менен тизе баштайбыз. Көңүлүңүзгө жаккандай кылып тизсеңиз болот негизинен. Таякчабызга тизип алдык. Эми кийинки таякчага тизе баштайбыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Токтор негизинен ошол эт азыктардын ичинен балык жана тоок этин көп сунуштап келет. Анткени себеби бул тоок этинин жана балык этинин сиңимдүүлүгү жакшы деп айтып калышат да. Анан жеңил уетине караганда бир топ жеңил деп да айтып калышат. Ошондуктан баягы ооруканага жатып, операция болгондорго же болбосо диета кармагандарга да көпчүлүк учурда мына ушул тоок этин сунуштап келишет. Биз азыр тоок этинин майсыз, жалаң сулпеттен турган бөлүгүнөн шашлыкка колдонуп жаткан учурубуз. Көп маринадташтын деле кереги жок. Тоок этин сеттегенде өзү негизинен жумшак болот десем болот да. Биз тизип алдык, ардактуу көрүүчүлөр. Эми болсо сковородкага май кызып турат сковородкада. Мына ушул жакта бир аз кууруйбуз дагы. Анан духовкага салып бышырып алсак болгон. Монтип таякчага этти жана жашылча жер жемиштерди тизип алгандан кийин эми кызыган сковородкага салып кууруйбуз. Өсүмдүк майы бул жерде сковородкага куюлган, кызып турат. Кызыган майга салып куурганда сөзсүз түрдө бетин жаап койсок, батыраак бышат, ардактуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин шашлыгыбыз бышып калды. Бирок могул жашылча жер жемиштер менен эттердин арасы дагы жакшылап бышыш үчүн 5 мүнөткө духовкага салып коебуз. Эми болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз шашлыгыбыз бышканга чейин гарнир жасашыбыз. Ну вот болгарский перецти көбүнчө биздин мамлекетте бышырган вариантта колдонот, а так в свежем виде жесе пайдасы көп. Ну витамин С бул антиоксидант деп коет, анан кан тамырлар
берет. Гарнир жасоодо күрүчтү пайдаланабыз. Күрүч жашылча жер жемиштери кошулган. Тактап айтканда сабиз, пияз, күрүч кошулган гарнир, атактуу көрүүчүлөр. Сабизди майдалап 4 бурчтуу формасында туурап алабыз. Жогоруда айттым. Бир аз кууруп алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө татымына жараша туз жана кара мурч кошобуз. Сөзсүз түрдө эт жегенде гарнир катары дагы пайдалансаңыздар болот, же болбосо эртең менен жөн эле жашылча жер жемиштер менен кошо күрүчтү дагы жаш балдарга, үй бүлө мүчөлөрүнө даярдап берсеңиздер жакшы десем болот. Пияз менен сабизди бир аз куургандан кийин эми керектүү өлчөмдө күрүчтү да салып, бир-эки аралаштырып алабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Гарнирибиз даяр, шашлыгыбыз да буюрса даяр. Эми тарелкага салып, конокко тартсак болгон. Мунун бир жагына сөзсүз түрдө гарнирди жайгаштырабыз. Сөзсүз түрдө көк чөптөр менен кооздоп койсок болот. Селдерей жалбырактары жана укропду пайдаланып жаткан. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин тамагыбыз даяр болду. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак аят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.